Саламатсыңарбы? Менин атым Болот Иманалиев. Ысык Ата райондук билим берүү бөлүмүндө иштейм. Ошол жактан бүгүн ошо сиздердин кыздардын лидерлиги жайкы лагериңерге катышып жатканыма мен да абдан кубанычтамын. Чоң рахмат. Суроо ошол биздин Кыргызстан улуттук кыздар федерациясы жөнүндө качан жана кантип маалымат алып калдыңыздар эле, кимден алдыңыздар эле, ошол жөнүндө айта кетсеңиз. Жакшы болот. Биз өзү ошо мугалимдик кесипти аркалап иштеп келе жатабыз. Анан ошо 2014-жылдан баштап мен райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы катары иштеп, ошондон баштап улуттук кыздар федерациясы биздин районубуздагы Жапаркул Албаев орто мектебинде мектеп менен бирге иш алып барып жаткан ишмердүүлүгү менен ошондо тааныштым. Андан кийин эле ишибизде ошо кыздар федерациясы менен биргеликте Алтынгүл Жамалдиновна менен биргеликте көптөгөн иш-чаралар биздин Ысык Ата районунун мектептеринде өтүп турду. Биз ошол Ысык Ата районунан Айтурган ошо Бириккен Улуттар уюмуна барып чыгып сүйлөгөндөн баштап башка мектептерибизде дагы биз бул кыздар лидерлигин арттырып, дагы көптөгөн иш-чараларды чогуу биргеликте өткөрүп турдук. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Ошол эле федерацияда алдыда кандай максаттар, пландар, иш-чаралар бар болуп атат сиздерде азыр? Бизде бүгүн мына биздин районубуздагы лидер кыздар мурун эгерде башында 1-2 мектеп менен эле чектелген болсо, азыр ушул лидер кыздарыбыз ошо бизде Сымташ айыл өкмөтү деп коет. Ошо Сымташ айыл өкмөтүнө караштуу 5 мектепте өтө активдүү иштер көп аткарылып жатат. Бизде келечек пландарда ушул кыздар лидерлигин, ушул кыздар федерациясынын ишмердүүлүгүн районубуздун баардык мектептерине таратуу. Бул иштер жүрүп жатат, азыркы күндө да болуп атат, иштерди аткарып жатабыз. Негизи эле биздин райондук билим берүү бөлүмүнүн жылдык иш планында класстан тышкаркы тарбиялык иштерде балдар укуктары боюнча тематика көп каралган. Анан ошо өзгөчө мугалимдер эмес, кыздарыбыз, лидер кыздарыбыз, тренерлер ушул балдардын укуктары жөнүндө барып өздөрүнүн классташтарына айтып берсе өтө таасирдүү болот экен. Бул керек нерсе, бүгүнкү күндө дагы өтө актуалдуу маселе. Мындан ары дагы бул иштер сөзсүз түрдө уланат. Планда бул ушул кыймылды жайылтуу районубуздун баардык мектептеринде. Чоң рахмат.